Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Урматтуу туугандар, апаларга, эжелерге, карындаштарга арнап Сахаба аялдар деген китептен Абдурахман Рафат Баша доктор ошонун китебинен баштаганбыз. Өткөн сабакта пайгамбарыбыздын сүт энеси Халима айымдын өмүр баяны тууралуу айтылган болсо, бүгүн пайгамбарыбыздын атасынын карындашы, чоң атасынын кызы Сафия Абдул-Муталибтин кызы. Бул каарман эмнеси менен ислам ааламында атактуу, Алла Тааланын жолунда, дин жолунда Аллахтын динин коргойм деп эң биринчи жолу кылыч кармап, мушрик адамды өлтүргөн аял заты болгон. Бул мырзайым, акылдуу, эстүү, оор басырыктуу, сулуу аял болгон экен. Көптөгөн эркектер буга колун сурап, ушул менин жубайым болсо экен дегендей бир адам болгон экен. Бул сахаба аял баатырлыгы менен таанымал ислам ааламында, анткени эң биринчи жолу ошол дин жолунда мусулмандарга каршы кылыч көтөргөн бир бутпарасты өлтүргөн да. Бул чечкиндүү аял Аллах жолунда эң биринчи жолу кылыч кармаган баатыр аял болгон. Бул Сафия Абдул-Муталибтин кызы, Хашимит Кураши урусунан пайгамбарыбыздын атасынын карындашы саллаллаху алейхи вассалам. Атаң-таң Сафия Абдул-Муталибтин кызы Сафияны ар тараптан курчаган. Атасы атактуу Абдул-Муталиб, Хашимдин уулу, пайгамбарыбыздын чоң атасы Курайштын ак сөөгү башчысы, анын тилин башкалар уккан, ошол коомдун жетекчиси болгон. Энеси болсо Халя деген бул Вахыптын кызы. Пайгамбарыбыздын энесинин аты ким? Амина. Амина кимдин кызы? Вахыптын кызы да. Демек пайгамбарыбыздын энеси менен, апасы менен анын бул Сафия деген эжеси экөө бир тууган болуп атат да. Тай эжеси болуп атат. Сафия пайгамбарыбыздын тай эжеси болуп жатат. Анткени себеби бул жерден кандай натыйжа чыгат? Мухаммад Саид Рамазан Бутыйды тааныйсыңар да, рахимахуллах. Ошол адам атасы менен бажа болгон да. Бул 18 жашында атасы баласын үйлөп койгон да. Балам ушундай депчи, жок ата мен үйлөнбөйм азыр деп, мен атамдын материалдык жактан мени үйлөй ала турган чамасы жок экендигин билгенмин дейт. Экинчиден үйлөнгөнгө деле өзүм мындай анчалык муктаж сезген эмесмин дейт ал убакта. Бирок болбой эле атам, балам эрте үйлөн, пайгамбар ушундай деген, күнөдөн алыс болосуң, көзүң сакталат, зынадан алыс болосуң деп Имам Газалинин Ихя улумуттин ачып алып, мени таргип кылып, мени көндүрдү дейт. Анан өзү китептерин сатып, том китептерин сатып, ошонун акчасына той кылып, ошонун акчасына калың берип мени үйлөнткөн эле. Ал убакта мен 18 жашта элем дейт. Өзүнөн 12 жашпы ушундай бир алда канча улуураак бир кызды алган да, эрден чыккан. Атасы болсо анын апасын алган да. Ошондо экөө бажа болуп калып атабы, Бирок бажа болуш үчүн эже сиңдини алыш керек болчу да. Бирок тиги апасын алды. Атасы тиги кызын жесир энесин алып атат. Баласы бу тиге кызын алып берип атат да. Бул жерде кандай болуп атат? Абдул-Муталиб Мединага куда түшүп барып атат, кыздын колун сурап, пайгамбардын энеси Аминанын уулу Абдуллага үйлөнтөйүн деп. Кимден? Атасы Вахыптан. Анан Вахып Абдул-Муталибке анын кичүү баласы Абдуллого өзүнүн кызы Аминанын берип атат. Аминанын улуу эжесин Вахып Абдул-Муталибке берип атат да. Ошондо пайгамбардын атасы Абдулла менен анын атасы Абдул-Муталиб экөө эже сиңдини алып, мындай бажа болуп калып атпайбы? Түшүндүңүздөрбү? Ошентип эки жагынан тең бир тууган, биягы тай эжеси болуп атат. Сафия пайгамбарыбыздын. Биягы чоң атасынын кызы болуп атат. Чоң атасынын кызы болуп атат. Сафия кимден төрөлүп атат?
Калп айтам. Сафиянын энеси, мамасы Амина энебиздин эжеси болуп атат да. Эки эжесинин эми түштүбү? Жаңылсам оңдоп койгула. Сафиянын энеси Амина эненин эжесинин кызы болуп атат да. Түшүнүктүбү? Анан бул София деген орустар да көп коет, мына башка улуттагылар да көп коет. Ая София деле ошондон коюлуп атат. Негизи София деген тунук, таза дегенди билдирет. Биринчи күйөөсү Абу Суфьяндын байкеси болгон, Харис деген. Абу Суфьян баягы атактуу Абу Суфьян, пайгамбарга өмүр бою душмандык кылган Харптын уулу, Умайя урусунун башчысы. Ошонун байкеси Харис, биринчи күйөөсү ошол болгон. Кийин мусулман болгон Абу Суфьян. Муавиянын атасы Абу Суфьян да. Ошонун байкеси Харистин аялы болуп атат. Ал Харис кайтыш болуп калып, жесир калат. Анан экинчи жолу турмушка чыгат. Анда кимге чыгат? Аввам ибн Хувейлидке чыгат. Хувейлидтин уулу Аввамга чыгат. Хувейлид болсо ким? Хадижа энебиздин байкеси. Хадижа энебиздин байкеси. Ибн Хувейлид, аху Хадижа дейт, бинту Хувейлид дейт. Хадижа энебиздин атасы Хувейлид болгон да. Хадижа бинту Хувейлид. Анан анын байкеси болгон экен. Анын аты да Хувейлид болгон да. Бул араптарда мындай орустарда да ушундай го, мындай чоң атасын баласына, небересине эле кое берет го, анысы карындай. Мында дагы Хадижанын атасы да Хувейлид болуп атат, байкеси да Хувейлид болуп атат. Ошол байкесинин уулу Аввамга турмушка чыккан экен. Ал дагы кайтыш болуп калып, андан дагы жесир калган экен. Хадижа энебиз менен бул жагынан дагы бир туугандык мамиле байланыш болуп кетти. Хадижа энебиз билебиз, бул жахилият мезгилинде дагы, ислам учурунда дагы момун аялдардын эң өрнөгү, үлгүсү болгон да. Мунун уулу Зубайр ибн Аввам, Аввамдын уулу Зубайр. Бул бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хаварии. Кур'ан-ы Каримде Иса алейхиссаламдын эң жакын досторун, жардамчыларын, нусрат кылуучуларды хавари дейт да. Манан сори илалло, хавариюндар айтты дейт го Кур'анда. Ошол Зубайр ибн Аввам пайгамбарыбызга эң көп жардамчы болгондуктан бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахаба болуп, анан пайгамбардын хаварии деген бир лакапка ээ болгон да. Бул деген пайгамбардын эң жакын жардамчысы деген сөз. Эми ушул шарапаттан кийин дагы имандын шарапатын эске албаганда, мындан өткөн шарапат барбы дейт да. Шараф жагынанчы. Анан Аввам күйөөсү кайтыш болуп калгандан кийин андан уулду болгон. Уулунун аты Зубейр. Зубейрди билесиздер, жана азыр айтып өткөн 5 менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири. Жанакы Ухуд Бадыр согушунда, Ухуд согушунда Талха экөө эң чоң каармандыкты көргөзгөн го, пайгамбардын жанынан чыкпайчы. Ошол Зубайр ибн Аввамды ушундай бир катаалдык менен жокчулукта жана катаалдыкта тарбиялаган экен да, мындай мамиңден сыноочу кылбаган экен. Анткенсе бул аялдын өзү характери, Софияне мындай баатыр аял болгон экен да. Ошондуктан бала кезинен эле атасы жок болсо дагы, адатта атасы жок балдар мындай салам бергенди дагы үйрөнүлбөй калат да. Салам бербейт да. Анан ошого ош жактагы аксакалдар падарыңа лаанат дейт да. Атаңа лаанат дейт. Сага салам бергенди үйрөтпөптүр дейт да. Ошого бала мындай салам бербесе атасына сөз тиет да. Тегерек четинде деле көп балдар бар, мисалы, тегерек четте, базарда, кошуналардан, мисалы, салам бербейт да. Айтайын дейсиң, катуу тие деп койчу дейсиң да. Ошого кичинекей бала кезинде эле балам чоңдорго салам бер деп айтып үйрөтө жүрүш керек. Анткени себеби ал тарбияны ата берет, эне бербейт го оюнчу. Бирок бул аял ата бере албаган тарбияны берген экен. Атка мингенди үйрөткөн экен, жаатканды үйрөткөн экен, кылыч ташканды үйрөткөн экен. Ушундай бир тарбия менен чоңойткон экен да, аял башы менен. Баласы менен кошо жаатып ойнотчу экен, баласы менен кошо куралдар менен ойнотчу экен, анын жааларын оңдоп берип, окторун түздөп берип, ушундай бир согушчан кылып тарбиялаган экен баласын.
ар бир коркунучтуу нерсеге баласын түртүшкен. Ай балам бияктан мынтип кетесиң, кой сууга чөгүп кетесиң, бияктан бутуң ооруталасың эмес. Ар бир опурталдуу жерде баласын түртүшкен. Эгерде баласы кетенчиктеп, жок апа коркуп атам, муну кылбайм десе же экиленип калса, аябай катуу уруп салчыкен баласын. Ушунчалык уруп салчыкен, атүгүл өзүнүн туугандары, байкелери жемелечкен. Эй, сен ушундай, сен аялсың го, энесиң го, ушундай мындай энедей болуп, аялдай болуп урсаң, сен мындай ачуулангандай болуп, жиниң келгендей катуу урат экенсиң десе, айткан экен, жок, мен муну мынтип айткан адам калп айтат. Мен антип урганым жок. Мен аны акылдуу болсун, эстүү болсун деп уруп атамын. Кийин баатыр болсун, аскерлерди утсун, олжа алып келе тургандай бир каарман болсун деп уруп атам деп айтчыкен. Анан Алла Таала пайгамбарыбызды пайгамбар кылып, акыйкат, дин, хидаят менен жөнөткөндө, адамзатка эскертүү жана сүйүнчүлөөчү кылып жөнөткөндө, эң биринчи өзүнүн жакындарынан баштаган. Абдул Муталиптин уулдарын чогултуп алып, аялдарын, эркектерин, карыларын, жаштарын чогултуп алып, эй Мухаммадтын кызы Фатима, эй Абдул Муталиптин кызы Сафия, эй Абдул Муталиптин уулдары, мен силерге эртеңки күнү Кудай алдында жардам бере албаймын. Ыйман келтиргиле, өзүңөр үчүн амал кылгыла. Менин пайгамбар болуп, ана силерге жакын болгондугум, силер ыйман келтирбесиңер, жакшы иштерди кылбасаңар эч бир пайда бербейт. Ыйман келтиргиле, жакшы иштерди кылгыла деп чакыруу жасайт. Ошондо Алла Таалага ыйманга чакырып, аны тастыктоого, пайгамбарлыгын тастыктоого чакырганда, илахий нурду жүздөнүп кабыл алгандар болду, илахий нурдан жүз буруп качкандар болду. Мына ошол Сафия пайгамбарыбызга ишенген, аны тастыктаган, бул нурду кабыл алган эң биринчи тайпалардан болду. Мына ошондо буга чейин эле ар тараптан келишкен аял эми биротоло бардык тектерден дагы тектүү болгон ислам тегин өзүнө алды. Исламдын ыззатын өзүнө алды да. Миң тектүү болгон, бирок сен исламда болбосоң, капыр болсоң, анын бир тыйын да. Исламдан өткөн тек барбы дегендейчи. Анан ошондо дагы бир окуя бар, бул жерде айтпаптыр. Ошол жеринде Абу Лахаб бузат. Эй, туугандар, чын атасыңар, бул Авамдын уулу, пайгамбардын атын айтып, эмне дегени бул? Бул деген сөз бүтүндөй араб урууларына каршы чыгабыз, алар менен каршы согушабыз деген сөз. Биз ошого туруштук бере алабызбы деп ошол жерден элди бузуп баштаганда, ошонун оозун жапкан Сафия болгон да. Эй коркок деген да. Эй коркок дейт. Сен коркобосоң биз коргойбуз деген да. Ошондо эле баатырлыгы билинген да. Ошентип Сафия өзүнүн жаш уулу күйөөсүнөн калган, күйөөсү кайтыш болуп калды да, Аввамдын уулу Зубайр экөө исламга келди. Эң биринчи исламга каршы, исламды кабыл кылгандардан болду жана анын берекетинен, анын себебинен Курайштин сыноосуна, алардын бойкотуна, алардын зулумдугуна эң биринчи туш болгондордон болду. Аллах Таала пайгамбарга жана ага ыйман келтирген момундарды Мединага көчүүгө буйруганда, бул Хашими мырзайым өзүнүн артында Меккени калтырып кетип бара жатты. Өткөн чактагы бардык окуялардын бардыгын таштап, бүт сыймык, атак даңктын баарын таштап, бирок исламын кучактап, Аллахка жана элчисини көздөй, дини менен дини бар жогу калды, үй-пүй, байлык, сайлык, атак даңк бүт баары калды дагы, исламын кучактап алып, баласын жетелеп алып, Мединаны көздөй журт которду. Ошондо дагы анын өмүрү 60-ка чукулдап калган эле дейт да. Ал эми жихад майдандагы окуяларын айта берсек дейт, өтө таң калыштуу, өтө ажайып дейт. Андан эки эл окуясын айтып берели, анын канчалык баатыр экендигине жетиштүү дейт. Ухуд күнү эле дейт. Ухуд күнүндө биринчи Ухуд күнү, экинчиси Хандак согушу дейт. Ал эми Ухуд согушуна келсек, мусулмандар менен биргеликте жихадка аялдардан дагы бир тайпа чыккан. Эмне себептен? Оорукчандарга суу ташыш үчүн, тамагын жасаш үчүн, жаан оокторун терип келиш үчүн, бузулуп калган жааларды оңдош үчүн, жип-пиптер үзүлүп кетет, айтор ушундай бир кызмат иретинде кеткен экен да.
Булар душман анан согуш душмандар менен согушайын деген деле план жок болчу экен бул аялдардачы. Анткени назист алсыз да булар башка максатта барган да жогоркудайчы. Бирок ошону менен биргеликте согуш талаасына көз салып туруу дагы өтө маанилүү болгон. Таң калыштуу эмес, анткени себеби ал согуш талаасында өзүнүн бир тууган агасынын баласы Мухаммад алейхиссалату вассалам пайгамбарыбыз бар. Өзүнүн бир тууган агасы Хамза бар, Ибнул Мутталиб, Алла Тааланын арстаны. Өзүнүн бир боору жалгыз уулу Зубайыр бар, пайгамбарыбыздын хаварийи. Анан атасынын баласы, атасынан калган иниси, тиги байкесинин баласы, анан өзүнүн бир тууган байкеси, анан өзүнүн баласы турса, согуш талаасына улам көз чаптырып, жүрөгү тынчыбай карап турат да. Анан окуя болуп, жанакындай билесиздер, Алла Таала баягы Жабал Румат, жаачылар дөңсөөсүндөгү лучниктер жанакындай себептерден улам түшүп кетет го. Кыркы түшүп кетип, ону эле калып калат. Ону эмне болот? Аны бат эле өлтүрүп коет. Анан согуш 180 градуска бурулуп кетип, утуп аткан мусулмандар кайра утулуп, 70 мусулман өлүп, шейит кетип, Хамза радиаллаху анху шейит кетет го. Ошондо мусулмандар көпчүлүгү пайгамбарыбыздан ар ким өз жан таптык экен да. Ошондо пайгамбар жанында саналуу гана бир 10 чакты гана жакын адамдар калган да, 10-15-20дайчы. Ошондо анан колундагы көтөрүп турган чакаларын, чака чайнегин таштап, ургаачы арстан өзүнүн жанакы төрөлгөн мышыктарына, балдарына бирөө кол салса, кандай атырылса, тиги ургаачы арстан өзүнүн балдарын коргош бияка турсун, тооктун жөжөлөрүнө жакындай албайсың го. Мына ошондон бетер баягы бир мушриктин колунан найзасын жулуп алып, ошону менен анан топту жарып кирип кеткен дейт да. Ушундай баягы характер ушундай баатыр аял болгон экен да. Бир мушриктин колунан найзасын жулуп алып, топту жарып кирип кеткен экен дагы. Ошол жерден анан ошондо дагы согушуп атып мусулмандарга кыйкырат экен да: пайгамбарыбыздан качып кеттиңер, пайгамбарыбыздын жанына баргыла, пайгамбарыбыздын жанына кел деп анткени чачырап кетти да. Пайгамбарыбыз дагы ошол учурда өз жанын адамдар топтош керек болгон да. Пайгамбарыбыз жанакы 10 чакты сахаба менен элечи, 15-20 сахаба пайгамбарыбызды куча кылып курочоп алган да. Пайгамбарыбызга келаткан таш, паш, найза, пайза бүт баарын өздөрүнө тосупчу. Ошолор менен эле тиги пландалган жер бар болчу, тоого Ухуд тоосуна чыгып кетсе болмок. Бирок пайгамбарыбыз чачырап жүргөн мусулмандарды кошо өзүнө топ-топтурун алып кетиш керек болгон да. Аларды дагы өлүм талаасына калтырбайчы. Анан ошондо согушуп атып, анан мусулмандарга кыйкырып атат да: пайгамбардын жанына топтолгула деп. Анан пайгамбар аны көрүп калып, аябай коркуп кетип, Хамзага коркуп кетип, неметет да, баласына айтат: тиги энеңдин жанына бар, энеңди сактай көр, энеңе бир нерсе болбосун депчи. Анан аңгыча болбой бир тууган агасы Хамза радиаллаху анху өлөт. Ал өлгөндө ичин жарып, боорун чыгарып, вахший тиги Хинт бинт Отба чайнаган болот, билесиздер э. Анан байкесине бараткан жерден пайгамбар көрүп калып, уулу Зубайрга айтат: апаңды тос дейт да. Анткени өлүп жаткан агасы, бир тууган агасы. Анан жанакындай абалда, кулак мурду кесилген. Анан абал кандай болуп калат? Тос дегенде баласы чуркап барып энесин тоссо, энеси айтат: сага эгер мен сенин энең болсом, чык четке дейт да. Жолунду бошот дейт. Эгер жолунду тоссоң болсоң, энеликтен кечип жиберем, жолду бошот дейт. Анан пайгамбар буйруп атат, сизге келбесин деп атат дегенде айтат: эмнеге андай кылат? Мага кабар жетти, бир тууган агамдын өлгөндөн кийин жанакынтип дене башы кескиленгенди кабар жетти. Андай боло турган болсо, ал нерсе текке кеткен жок, бул Аллах жолунда болуп атат. Мен ага даярмын дейт да. Пайгамбарыбыз угат, пайгамбарыбыз уккандан кийин андай болсо ey Зубайр, макул дейт. Анан жолун бошотот, анан келип жолдо агасын кучактап, Хамза радиаллаху анхунун мурдун кесип салган, кулактарын кесип салган, бетинде тамтык жок, курсагын жарып туруп, боорун чыгарып туруп, чайнап туруп түкүрүп салган да Хинтчи. Ошонун баарын көрүп, бирок ушундай кайраттуу экен, мунун баары текке кеткен жок. Бул Аллах Тааланын жолунда болду, бул Аллах үчүн болду. Мен Алла Тааланын бул тагдырына, бул казасына ыраазымын. Жана Аллахка касам, мен буга сабыр кылып, сообун эртең Аллах Тааладан үмүт кыламын деп, ушундай бир кайраттуулукту көргөзгөн экен да. Ошол жерден өңөл аттан кетип, паника калтырып, чаңырбай, ошол жерден дагы мындай
руханий жактан дагы баатырлыгын, кайраттуулугун көргөзүп жатат. Бул Сафия эненин Ухуд күнүндө көргөзгөн бир баатырлыгы болсо, ал эми Хандак исламдын 5-жылы билесиздер, баардык душмандар чогулуп келип, мусулмандарга кол салганда Мединанын четинен аңгазып, анан не кылган, коргонгондо ушунчалык аскер аз болгондуктан адатта пайгамбарыбыз мындай кичине немелерди калтырчу да. Аялдарды, жаш балдарды коргогонго аскерлерди калтырчу экен. Бирок мында душмандар 10 000 болуп кеткендиктен Мединада аскер жетишпей, аялдарды, жаш балдарды коргогонго дагы бир эркек калган эмес да. Анан буларды пайгамбарыбыз эң жакшы, эң кубаттуу делген чептердин бири жакы акын ырчы Зайд ибн Сабит болгон го, пайгамбарыбыздын акыны. 120 жыл жашаган дейт, 60 жашында исламга келген дейт, 120 жашында өлгөн дейт, 60 жылы жахилиятта өткөн, 60 жыл исламда өткөн дейт да. Ошол Зайд ибн Сабиттин немесинде ата бабасынан мурас болуп калган чеби болгон экен. Ошол чебине аялдардан, жаш балдарды калтырган экен. Канча мүнөт калды? Аялдары, жаш балдарды ошол чепке калтырган экен, айласы кеткенденчи. Бир эркек жок аларды коргогон. Анан Баны Курайза жөөттөрүчү, булар ошол чеп жакта болчу экен да. Пайгамбарыбыздын Курайза жөөттөрү менен болгон договору бар болгонда, эгерде силерге душмандар кол салса, биз силерге жардам беребиз. Бизге душмандар кол салса, биз силерге жардам беребиз. Душманыбыз бир. Деп ушундай бир бекем ортодо договор болгон. Пайгамбарыбыз ага ишенген дагы ал жак ачык калган да. Анан өзөктөн чыккан өрт жаман дегендей, Баны Курайзалар булар договорду бузуп, душмандары менен келишим түзүп, мусулмандардын артынан келип ура турган болот да. Анан булар ошол жанакы аялдар, анан жаш балдар сакталынган чепке келип, ал жердеги аялдарды, жаш балдарды өлтүрчүсүн өлтүрүп, калгандарын тирүүлөй туткун кылып алып кетмекчи болуп келишет да. 14 кылым мурдагы эле характерин карап кой да. Эркектери жок болгон аялдарды, жаш балдарды өлтүрмөкчү болуп келишти да. Анан бирөөсү акырын бийиктикке чыгып өлтүрөм деп, эркектери жок экенби деп аңдый баштаганда, акылдуу, эстүү, кыраакы болгон Сафия байкап калат дагы, жоолугун бекем байлап, денесине кийимди бекемирээк байлап, мен мында да максат эмне? Биринчиден, эгер өлүп кала турган болсом, денем ачылып калбасын деп атат да. Мындай ыймандуулугу да. Анан чоң бир жыгачты алып туруп, күтүп турат экен дагы. Анан келе турган жерге келгенде, баягыны кара кушка чабат экен да, көңтөрүлүп чөт экен аскерчи. Жөөтчү. Шпион да эми, жасус болуп, шпион болуп келип атат да, эркектери жок экенби депчи. Анан дагы экинчи жолу, үчүнчү жолу чаап өлтүрүп, анан бычакты алып чыгып туруп, башын кесип туруп, анан чептин ар жагына ыргы тийгенде, Курайзанын жөөттөрү, аскерлери, биякта эркектер дагы бар турбайбы деп коркуп, кетип калышкан да. Орусча айтканда, не дай бог, ошол жерде Сафия эненин баатырлыгы болбогондо, себептери дүйнөсү да. Алар аялдарды өлтүрүп, балдарды өлтүрүп, туткунга алып келгенден артка кайтпайт болчу. Мына ошондой батырлыкты көргөзгөн. Анан бул пайгамбарыбыздын көзөткөндөн кийин, 4 сахабанын көзөткөндөн кийин Амият доорунда Хаджач ибн Юсуф деген бир залым чыккан. Мусулмандардан чыккан залым болгон. Ошол Медина аймакты караган губернатор болгон да, халиф болгон эмес, губернатор болгон да. Ошол Хаджач ибн Юсуф бунун уулу кимди өлтүргөн? Сафиянын уулу Зубайр ибн Аввам болот атпайбы? Ошол Зубайр ибн Аввамдын калп айтам баласы, небереси Абдулла ибн Зубайр болгон. Ошону Хаджач ибн Юсуф өлтүргөн да. Ошондо дагы ошол Сафия эне баягы неме
баласына калп айтам азыр. Зубейр ибн Аввам бул да киши колду болуп өлгөн. Өзүнүн уулу Зубейр ибн Аввам киши колду болуп атат. 5000 сүйүнчүрөгөн сахабанын бири. Анын небереси Абдулла ибн Зубайр экен. Муну Хаджач ибн Юсуф өлтүргөн да. Хаджач ибн Юсуф өлтүргөн. Мына ошондойчо ислам ааламындагы аялдарга үлгү болуп бере турган дагы бир сахаба аял, кыскача айтсак, эми өмүр баянын да узун окусак башка китептерден болот. Бүгүнкү күндө бул баатырдын куттуу денеси Медина шаарындагы Бакый көрүстөнүндө жайгашкан. Киргенде эле Бакый көрүстөнүнө киргенде эле сол жака бурулганда эле дубалдын түбүндө мындай Осман дөөлөтүнөн калган күмбөздүн немеси бар. Пай дубалы бар да. Ошол жерге ошол Сафия энебиз коюлган да. Мына ошондой баатыр адамдар да өткөн. Алла ыраазы болсун. Субханаллахи ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.